Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ар бир мусулман бир тууганыбызга үлгү боло турган, ар бир мусулман бир туугандарыбыз угуп, сүйүнө турган, кубана турган ушундай бир Аллах тааланын мээримине бөлүнө турган жакшылык болуп атат. Ушул 5 баланын апасы Айсара эжебизге салынып аткан үйүбүздүн дагы кырышасы бүгүн башталды. Ушул ишибиздин башталышына себепчи болгон Айсара эжекебиздин ушул Айша аталарына рахмат. Аллах таалам ыраазы болсун, Аллах таалам кабыл кылсын. Ушул Айша аталар 60ка чыгыптыр. Ар бирибиздин колубуздан келет 10 миң, 20 миңден берип койгонго. Бирок ушул Айсара кызыбызга бир эстелик болуп калсын деп 60ка толса дагы ушул өзүңүздөр билесиздер, үйдүн пайдабалыгына караганда, дубалына караганда дагы кырышасында иштеш кыйын. Ушул кырышаны биз өз колдорубуз менен бүтүрүп берели деп Айша аталары бүгүнкү күндө бардык мусулман бир туугандарыбызды сүйүнтүп, кубантып, бардыгына, жашына дагы, карына дагы үлгү болуп отурат. Ушул жалпы кыргыз элибизден, жалпы мусулман бир туугандарыбыздын атынан, Айсара эжекебиздин атынан ушул Айша аталарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул Айшенелери болсо шыйпырларын алып берип, ноолорун алып берип, ошонун катарында кырышага кеткен жыгаштардын бардыгыны бир эле инсаныбыз үй бүлөсү атынан алып берип атат туугандар. Аллах таалам ыраазы болсун. Ошондой жакшылыкка Аллах таалам баарыбызды себеп кылсын. Бардыгыбызды жакшылыктын ачкычы кылсын. Үммөткө болгон күйүт берсин, үммөткө болгон гам берсин. Аллах таалам ушундай бир бардыгыбыздын жүрөгүбүзгө мээримдүүлүк, ырайымдуулук, боорукерлик берсин. Ошондо биз толук момун болот экенбиз. Толук момун болсок, Алла убадалаган бейис сыйлыгы болот экен туугандар. Азыр ушул Айша аталарга бирөөсүнө сөз берели, машалла сүйлөп, дуа кылып, ушундай өздөрүнчө кантип кеңешти, кантип ушул кырышасын жаап беребиз деп калды. Ошо бирөөсү кыска айтып берсин, машалла. Өзүң биз айта турган сөздөрдүн көбүн айтып кеттиң. Сен айткандай акчачы болсок, сен айткандай 20-30 миң чогулуш бардыгыбыз колубуздан келет. Эми кызыбызга, аяшыкчыбызга эстелик болсун деп эртең балдар чоңоюп ушул үйдө жакшы балдар тарбиялап, уулдарды тарбиялап чыгарып, ушу Айша аталарыңа да ушулар куруп бергенде деп айтып жүргөн болсо, биз бардыгыбыз үчүн сыймак. Ушул үйдөн Кудай кааласа жакшы балдар, жакшы кыздар тарбияланып чыгып, ак жолтой үйлөрдөн болсун. Аллахым кабыл кылсын. Сиз менен ушул Айсара эжекебиздин үй бүлөсү тууган урук эле эмес, жалпы мусулмандар ушул жакшылыкка күбө болгон, ушул жакшылыктардан кабар тапкан ар бир кыргыз эли, ар бир мусулман сиздер менен сыймыктанат. Сиздер жалпы мусулмандарга үлгү боло турган, чыныгы мусулман кандай болот, Алланын өкүмү менен жашаган инсандар кандай болот, ошол нерсени даңазалап көрсөтүп турасыздар да. Ушул ишибиздин башталышына башталгандан баштап, башталганга чейин кам кылып, аракет кылып жүргөн ушул жерде Меринса эжекебиз бар. Аллах таалам ыраазы болсун. Тамактарды кылып келип, бул жактагы эжелерди дагы тамак ашка уюштуруп, ошончо адамдардын башын бириктирип ушул ишке себепчи болуп аткан Меринса эжекебиз, Вахап ажыбыз бар. Эми аты аталганы дагы бар, аты аталбаганы дагы бар. Аллах таалам ким кандай жардам берип аткан болсо, ошолордун дагы атыны кыямат күнү биринчилерден болуп бейишке кирүүчүлөрдүн катарына кошкон болсун иншалла. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун иншалла. Аллах таалам сиздерге дагы ушундай бир бейиште касырлардан берсин. Рахмат, Элге дагы рахмат. Аллах таалам ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.